Урматтуу, кадырлуу мусулман бир туугандар, Алла субханаху ва таалага алгач бардык мактоолор, шүгүрлөр, саналар болсун. Баарыбызды ушу жоктон бар кылып, жүрөгүбүзгө ыйман салып, демші Алла субханаху ва таала өзүнүн неаматтарын берип, ушу күнгө жеткиргендигине Алла субханаху ва таалага чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Бир жыл мурда ушул жерде жолуктук эле, учураштык эле, жүздөштүк эле. Бирок эртеби кечпи карап, арабызда ушу бир жыл мурда жолуккандардын жоготуп отурганыбыз бул анык эле. Бир жыл болсун жашообуз кыскаргандыгы дагы бул анык эле. Кийинки жылга чейин да Алла субханаху ва тааладан дуа кыларбыз. Алла таалам баарыбызга ыйманда, уяттуулукта, намызда, таквалыкта, бир туугандыкта кийинки алдыдагы келечекти жашоолорду өтөбүз деп. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Бүткүл адамзаттын малын, канын, укугун, абийирин сакташ үчүн жиберилген, эки дүйнөнүн бактысыздыгынан сакташ үчүн жиберилген, бардык ааламга мээрим, асман жерге, периште, жинге, инсандардын баарына мээрим болуп келген, бүткүл пайгамбардын пайгамбары, бардык пайгамбарлардын имамы Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Аллага мактоо, пайгамбарыбызга салават айткандан кийин, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, албетте ушул кечени уюштуруп, сиздер менен биздердин жолугушка уюштуруп аткан уюштуруучулар, ушул жерде демөөрчүлөр, ушул уюштурууга канча салым кошкондордун баардыгына чын жүрөктөн Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн терең ыраазычылыкты билдирем. Баарыбыздарга ушундай эле алтындай болгон убактыбызды бөлүп келип, бүгүн биз бир ыймандашып, бүгүн биз ушу сырдашып, бүгүн биз ушу алаканыбызды жайып, Алла таалам бир бата кылып, өзүбүздүн элибизге, бул жерге, Орусия элине, бүткүл ааламга тынчтык каалап, пайгамбарыбызды жакындан тааныйлы, пайгамбарыбызды жакшы көрүп сүйөйлү, кыямат күнү шафаатына ылайыктуу болойлу деп ушу кечеге келип отурабыз. Ушу кечени уюштургандыга туугандар, бул жерде аты аталбаган жоокерлер, аты аталбаган демөөрчүлөр, аты аталбаган ушундай дуасы менен жардам берген адамдар араңыздарда, ага инилер, эже карындаштар көп отурат. Ошолордун баардыгына терең ыраазычылык менен билдирүү менен биргеликте туугандар, албетте бул жерде Россия Федерациясынын муфтияты Шамил Хазрат өзү баш болуп келип турат. Баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Муфтилердин кеңешинин председатели Шейх Равил Гайнуддинге ушу биздин өкүлчүлүгүбүзгө жардам берип, өткөндө да ушу мечитте чоң жыйындар уюштуруп берип, бүгүн ушул жердеги жыйын уюштуруп бергендигине, макулдуктардын бергендигине дагы ыраазычылык айтып кетейин. Ушу менен биргеликте албетте тууган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадисинде адам баласына рахмат айта албаган, Аллага да рахмат айта албайт дейт. Ошондуктан албетте бул Кыргыз мамлекетинин жана Орусия, бул жерде Федерациясы мамлекетинин жетекчилерине, башчыларына, президенттерине, ушу эки өлкөнүн ортосундагы ынтымак бар, ушу бирге ушу союзник болуп, биздин канча деген ушу мигранттарыбызда бул жерге жумуш орду менен камсыздап, жана ушундай бир ыймандашып отурганыбызга ушу туугандар, ушу эки мамлекеттин жетекчисине дагы, башка жетекчилерине дагы ыраазычылык билдиремин тууган.